Президент Сооронбай Жээнбеков Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт маалында добуш сатып алууга, жалган маалымат таратууга каршы натыйжалуу аракеттенүү максатында административдик жана кылмыш жоопкерчилиги боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова президент Сооронбай Жээнбековго сунуштады. Жогорку кеңешке өзүбүздүн мыйзам өзгөрүүлөрүн сунуштап атабыз. Бул сунуштарды биз ошол президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу тобубуз бар. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү жана жакшыртуу боюнча группа. Ошол группанын алкагында да талкууланып, ошондой эле коомчулук менен талкууланып, парламентке сунушталат. Мамлекет башчы Кыргызстандагы акыркы президенттик шайлоо таза, шайлоо мыйзамдарынын ченемдерине ылайык өткөнүн белгиледи. Президент шайлоо системасы жылдан жылга жакшырып жатканына карабастан, дагы деле добуштарды сатып алуу, шайлоо процессинде акчанын таасири, жалган маалымат таратуунун күчөшү сыяктуу терс көрүнүштөр сакталууда деп билдирди. Өлкө башчысы мындай көрүнүштөр шайлоочулардын көз карандысыз тандоосуна таасир этерин кошумчалады. Буга байланыштуу ал шайлоо учурунда бардык талапкерлер үчүн каражатына карабастан, бирдей шарт жана мүмкүнчүлүк түзүү максатында шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу керектигин белгиледи. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next күндүн темасы үчүн.